калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Баткен облусунун Баткен районундагы Бужум айылынын тургуну балчелекчи Бузара Матисламова алгач ишкерлигин эт багытындагы тооктурду багуу менен баштаган. Чек арадагы конфликттен улам аларды айылга таштап кеткенге аргасыз болгон ишкердин чакан бизнеси ошентип аягына чыккан. Андан соң балчелек менен алектенип көрүүнү чечип, бал өндүрүүнү колго алган. Бал арысынын экологияга, экономикага, климатка, адамзаттын жашоосуна таза азык экенине басым коюп, учурда аны көбөйтүү үстүндө иштеп жатканын айтат. Баларын багууга кызыгып келгем. Негизинен канаттууларга, жанданарларга кызыгып келем. Быйыл 3-жыл бала арысын кармап жатам. Былтыркы жылы эле жаңыдан үйрөнгөндүгүмө 1 жыл болгондугуна карабастан кичине киреше таптым жана ийгиликтерге жетиштим десем жаңылышпайм. 23-жыл мен үчүн ийгиликтүү эле жыл болду деп эсептейм. Анткени 22-жылы дагы доход алдым, 23-жылы быйыл дагы ушул баларларын көбөйтүп, баларлардан биринчи качка балды алып жатам бүгүнкү күндө. Балдын түшүмү аба ырайынан көбүрөөк көз каранды экенин айткан балчелекчи учурда бал арыларынын 3 түрүн өстүрөт. Арыларым Карпат, Карника, Баквас 3 породасы тең бар. Эми булардын ичинен өзгөчөлөнгөнгө Карника жана Карпат породалары мүнөзү боюнча жоош, адамды анча чакпайт, ошонусу менен айырмаланат. Породасы жумуртканы көбөйүүгө жөндөмдүү, тез көбөйөт. Бирок түшүмү боюнча, балды жыйноосу боюнча ал Карника, Карпат породасына караганда салыштырмалуу аз жыйнайт. Эмнесинен таза азык биринчиден, экинчиден баягы өсүмдүктөрдү чаңдаштырууга, тала эгиндерин чаңдаштырып көбөйтүүгө, баягы химикатсыз эгин талаларын жана бактарактардын түшүмүн көбөйтүүгө бөлгө түзөт биринчиден. Экинчиден таза азык, үчүнчүдөн балды сактоо мөөнөтү өтө көп да. Бул холодильникти, камера храненияны талап кылбайт. Бал арылары дагы адамдар сыяктуу эле режим менен жашаарын айткан ишкер, арылар өзгөчө тазалыкты, тартипти жакшы көрөт. Ошондой эле алдын ала бал чыгаруучу күндөрдү тактап жазып алуу зарылдыгын айтат. Балчелектерди дагы өтө таза кармаш керек. Бал өзү тазалыкты жакшы көргөн жаныбар. Балга дагы дайыма таптаза болуп барасың. Ал тазалыкты жакшы көрөт биринчиден. Экинчиден балды карап жатканыңда сен өзүң дагы өзүң ишеничтүү болуп, экологиялык жактан. Арылар азыр мен чагат, арылардан бир коопсуздук эрежелерин так сакташың керек. Балды өндүрүүдө сен өзүң алдын ала эле карталарды, күндөрдү эсептеп так билип коюшуң керек. Мисалы үчүн бал 21 күндө эне ары чыгат. Ал эми жөнөкөй жумушчу арылар болсо 16-17 күндөн баштап жумушчу арылар баягы жандуу болуп кирет. Буларды карап турасың көзөмөлдөп, анан балдар урой болуп башка жака утуп калбаш үчүн ар бир 3 күндө баягы рамкаларыңды көзөмөлдөп турушуң керек. Балчелектерди тазалап. Эгерде балчелекте эне бар болсо, урой боло турган болсо, алардын үнүнүн чыгышы биринчиден жакындап барганыңда башкача болуп калат. Экинчиден баягы рамкаларды алар энелик жайларды жасап койгон болсо, уже бул жерде туура эмес нерселер бар экендигин өзүң анализдеп, же салыштырып көрүп билсең болот, жана ошолорду алып салышың керек, же ошол балчелектеги рамкаларды бөлүүгө даярданышың керек да, тез убакыттын ичинде бөлүп коюшуң керек. Ишкер былтыр диги конуш долбооруна катышып, заманбап шаймандарды алууга жетишкен. Санарип станция, санарип таразалар жумушун бир кыйла жеңилдеткенин айтат. Ошондой эле өндүргөн балдарын онлайн сатуу тууралуу билимдерди алып, учурда онлайн сатуу иши жакшы жүрүп жатканын белгилейт. Бүгүнкү күндө мен бул диги конуш долбоорун жеңүү менен бирге өзүмө бир канча оборудованияларды алдым. Мисалы үчүн заманбап автоматтык түрдөгү медогонканы, аны жылдырып балчелектерди жана балды жылдырып жүрүүгө ыңгайлуу болгон контейнер алдым. Андан тышкары санарип станция, санарип таразаларды алдым. Мисалы үчүн мен ушул жерде отуруп эле ошол айылдагы тоо бетинде турган балчелектерим жөнүндөгү маалыматты азыр телефонума ала аламын. Канча өлчөмдө бар, кандай нымдуулукта турат, шамал кандай ылдамдыкта бара жаткандыгы жөнүндө маалыматты алып. Жумушту бир кыйла жеңилдетти, убакытты бир кыйла үнөмдөдүк деп түшүндүм. Анткени мурда дайыма өзүбүз барып, көзөмөлдөп, аба ырайы сууп кетсе тез жылуу жууркандардын үстүнө коюп, обычный температура боло турган болсо эме кылат элек. Ал эми азыр болсо ошол маалыматтарды санарип таразаны телефонду тергендей эле теребиз, бирок маалыматтар телефонубузга келип түшөт. Балчелекчи Бузара Матисламова ишкерлик кылууда сапатка басым коет. Ошондой эле кардарлары кайсыл учурда канча өлчөмдө бал буйрутма берсе аткарганга даяр. Даярдаган Айгерим Кулатбекова, Жаматтык медиа.